чай ичели. Рахмат, муну сен өзүңө чечиң керек экен. Салам достор, жалпы Залкар YouTube каналынын катталуучулары, сиздер көрүп жаткан кээки чай ичебиз. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз, бүгүнкү биздин коногубуз мына ушул комуздун аткаруусунда сонун чыгармаларды алып, аткарып, элдин жүрөгүнө түнөп таап жүргөн Арслан Султанов. Кандайсың, жакшыбы? Ден соолук иштери жакшыбы? Кандай келип алдың? Үй бүлө, үйдөгүлөр жакшыбы? Сага биринчиден ыраазычылыгыбызды айтабыз, рахматыбызды айтабыз. Мына ушул Залкар студиясынын атынан, себеп дегенде атайын биз үчүн келип отурасың, алыскы жолго карабастан, Көлдөн келдиңби ошондо? Барбы дегендей. Биз андан алсак чай издеп. Кел анда чай ичкичекти маек курабыз. Достор, кызыктын баары алдыда бир гана нерсе каналга катталып, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Кел, чай ичели. Келем Арслан, өзүң жөнүндө кенен тааныштырчы. Кимдин уулусуң? Кайсыл жерден кулунусуң? Атым Арслан, Өскөл областынын Жетегиз районуна караштуу Чоң Кызыл Суу деген айылда 1998-жылы 5-октябрда жарык дүйнөгө келгем. Өзүм айылда эле өскөм. Мал жан менен эле айылда кандай жашоо кандай айылда жашоо башкача го, өзгөчө го. Ооба. Айылда өскөнбүз. Кара жумуш жасап эле, карапайым эле үй бүлөдө чоңойгон. Ошол. Жакшы. Анан ошо сен Instagram баракчадан көрүп, биз чакырып атабыз. Ошо Instagram баракчаңда дагы жакшы бир чыгармаларды аткарып жүрөсүң, тойлордо да ардап калат экенсиң. Анан бул чыгармачылык кайсыл жактан башталды? Апаң менен ырдаганда бир видеону көрдүк, сонун апаңыз да сону ырдайт экен. Үй бүлөдө демек апабыздан келген экен да бул нерсе. Негизи атам жакта да бар, апам жакта да бар. Чоң атам өзү куйгуштуруп терме санаттарды сүйлөп айткан. Ошол экен. Чоң менен ыр жазып калчу. Тай атам комуз сертип, ичине термелерди айтып, ушундай жүрчү экен. Тайнем ырдачу экен. Үйдөн мамам ырдайт. Негизи үй бүлөдө баары эле ырдашат, бирок эл алдына чыгып тартым ырдагандардан мамам экөөбүз элебиз да. Атам болсо самоучка аккордеонщик. 7-классында мектептин аккордеон урдап келип алып, өзү үйрөнүп, өзүн эле өзү үйрөтүп алган да. Жакшы. Анан үй бүлөдө канча бала, канча кыз? Сен кичүүсүңбү? Азыркы маалда айылдасың, Ооба, 5 бир тууганмын. 2 агам, 1 эжем, 1 карындашым бар. Эркектин кичүүсүмүн. Азыркы тапта айылда болуп атам. Эмне жаңы айылда байкелер кандай жүрөт? Айылда жаңылык деле жок. Суук көл. Мен келип бияктан аяк ысып. Мени сурап атчабы деген. Эме, кайсыл жактан билим алдың? Билим алдыңбы же баягы бул? Билим алып аткам, толук түрдө алган жокмун. Ден соолукка байланыштуу 2,5 жыл болуп атат. 2,5 жылдан бери окуу жагына такыр жүрөм. Азыр кандай, ден соолук жакшы элеби? Буюрса жакшы болуп калды, эми буюрса дальше улантабыз. Кайсы жерден окудуң эле? Манаста, Кыргыз Түрк Манас университетинде көркөм өнөр факультетинин музыкалдык бөлүмүндө окугам. Роза Аманова эжекебиздин шакирттеринен. Шакирти катары. Арусатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Алегиңде жүргөн экен катылым, ай качанкы билген жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Бир жылан сойлоп өтүп сүйүүмүн,
бир саматтан ойлом болгон дүйнөм өзүң менен айыкчудай сезилип ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм карайлаган көңүлүмө нуру толуп кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын мага бир жолу. Бирок азыр буюрса ден соолугуң жакшы болгондон кийин кайра барып билим аласыңбы, улантасыңбы? Сөзсүз түрдө. Жакшы, анан тойлор кандай болуп атат? Тойлор жарып атасың көлдө. Тойлорду жарып атабыз эми. Тамадада болуп чыгасыңбы же бир гана ырдайсыңбы? Эми тамадалык кылып атайын өзүнчө той алып бара элекмин, бирок үй тойлордо барып сүйлөп келгиле алгыла. Анда жедип ичип. Кел чайдан ич анда. Эми мындай кылалы. Сен атайын көлдөн бери келип атасың. Шашпай, кенен, үйдөгүдөй эле сезип өзүңдү. Дагы чай ичкиң келсе айтып кой. Экинчи, үчүнчүсүн кетире беребиз, Анан көбүнчө кайсы ырларды ырдайсың? Кимдин ырларын ырдайсың? Көбүнчө эски ырларды ырдайт экенсиң. Эски таматтардын, агаларыбыздын, Эрмирбек агабыздын. Эски ырлардын баягы азыркы ырларга салыштырмалуу мааниси терең. Кенен да мазмун жашоону чагылдырып койгон ырлар бар. Бир адамдын жашап өткөн өмүрүн чагылдырып койгон ырлар бар. Ошол ырлар орчундуу баягы элдин арасында салмактуу жүргөн ырлар бар. Ошол ырларды жаткырганды жакшы көрөм. Башында комуз үйрөнөм деп эч кандай ойлогон эмесмин. Комузду мен ушу университетке келгенден баштап чертип калдым. Ага чейин чертчү эмессиң, Чертчү эмесмин. Ага чейин эч кандай инструмент кармап көргөн эмесмин. Ошол 5 жыл болуп калды комуз кармаганыма. Негизи айтышат комузчу деп эл көзүнө баягы комузчу деп көрүнүп калдык, бирок комузчу деген эч кандай дипломум жок. Баягы эжеден өзүм бир аз үйрөнүп, андан кийинкисин өзүм эле таап, өзүмө жаккан ырларды чертип ырлап кеткем да. Башында мага түрткү болгон бул жалгыз жашачумун квартирада. Ошо жалгыз жашап жүргөндө эрингенде эмне кылам деп комуз кармагалы. Отуруп алып, өзүмө жаккан ырларды черткилеп отуруп, бир жыл мындайча айтканда эч кимден деле анчалык кезигип койгон жокмун. Бир жыл квартирада камалып жаткам да. Эч жака чыккан жоксуңбу? Окууга барам, кайра келем. Окуу баягы казырлыкта подготовительный курс манасында ошол жака барып келем. Аякта түштөн кийин болчу. Түшкө чейин уктайм, түштөн кийин барам. Кечке алып келем. Кечинде 12-1 чейин комуз чертип отурам. Жатам. Комуз башында эле турчу. Эртең менен көз ачып электе кайра комуз алып чертип, анан ошентип туруп кетчүмүн да чертип. Бул ошол комузбу же башкабы? Жок, андан бери. Андан бери канча комуз алмаштыбы? Андан бери динозаврлар өтүп. Жакшы, комузуң канча сомдук? Комузум бул канча сомдук экенин билбейм, бул да белекке келген комуз. Кошуна айылдан эле кыз өзү чертип жүргөн комуз экен. Ошону берди. Диплому бар комузчу кыз да, ошол кыз берген комуз. Сүй журтуңду, сүй жериңди, жарыңды, адалдыкка өлгүчүңдү, каныңды. Кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдө, кыяматта калк унутпай таныңды. Анам пенде бакыл болбоң, ашынба, акмак болбоң, адалдыкка таш урба. Ансыз деле тилүү жандың ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башыңда. Найзалашмай, кылычташмай жок заман, оокаты мол кийди бүтүн ток заман. Ой иледен найза жасап бироктой, кырчылдашын токтотпогон шок заман. Ойлой берсең оору менен ажалды, алып тынатал күчүңдү, мазаңды. Андан көрө келер кечтен камың көр, тамак астыр коркулдатып казанды. Согунбасы семиз менен арыкта, күндүн түндөн айырмасы жарыкта. Кимге таңсык түнү
уйкуңдун ширини, күндүз кылган ишиң калат тарыхта. Ойдоңду элдер менен бөлүшкүн, чынтөгүнүң сынга салып көрүшсүн. Барың жаман мен жакшымын дебегин, жалгыз өзүң ойнобойсуң жер үстүн. Жакшы, анан ошол айтып калдың баягы окуучулук күндөрдө казырлыкта окуп жүргөн күндө үйдө жалгыз болуп жатып, өзүң ырлар чыгарып, авторлук ырларың бар да демек. Авторлук ырлар бар, бирок эми азыр эл арасына ырдап чыга элекмин. Оңдору менен сөздөрүмө жазып койгондорум бар. Жакшылап аны баягы бышырып иштеп туруп анан чыгарган туурабы деп ойлойм. Азыр эми мына элдин оозуна танылып калдың дегендей, анан баягы өзүңдүн да бир ичиңде оюң, максатың бар болуш керек. Ошо автордук чыгарма, автордук ырларды чыгарып, клип тарттырып. Буюрса ошол ZALKAR PRODUCTION, Соровдор ошол байкелер менен иштешип баштаган. Ошо азыр бир ыр даяр болуп калды, буюрса ошолорду запись кылып чыгарам. Элдин кабыл алуусун көрүп, байкап кандайларды чыгарабыз, аркасына тизе беребиз. Жакшы. Анан да бир нерсе, бул Instagram деген нерсе жакшы, бирок Instagramдан сырткары дагы башка мына өзүң ырда эткенсиң, билимди алыптырсың. Конкурстарга катышайын деген пландар барбы? Азыр мына биздин мамлекетибизде башка сырткарда конкурстар көп болуп атпайбы, вокалдык? Вокалдык конкурстар аябай эле көп. Манаста окуп жүргөндө Асманга катышам деп ойлоп аткам, анан жетишпей калдым. Ошол маалда баягы айтып, ачык эле айтып койчу нерсе баягы финансы жагы. Ошол нерсеге барып, кичине акча салып анан кирген керек болуп койчу. Регистрацияга эле. Ошол маалда именно ошол жок болуп калды. Мен 2 күн өткөндөн кийин болуп калдым да. Башталып кетти да. Бул кайсы сен ошондо 3-чү сезондагы же 1-чи, 2-чи, 3-4 сезон болуп кетти окшойт ал деле. 2-чи сезонундагы. 2-чи сезонда. Инстаграмдан акча табасыңбы? Жок. Таппайсың. Инстаграмды өзүм баягы бизнес аккаунт кылып ачкан эмесмин. Чыгармачылыгымда баягы эл болуп, эл жактырып аткандан кийин элге жалаң тартылып реклама кылып бертек көп эле жазышат, көп эмелерди реклама кылбайм негизи эле. Баягы аябай таратып койгонго аябай бир маанилүү нерсе болсо, эч кандай акчасы жок эле чыгарып койгон. Бир суранса же болбосо, бир реклама суранса. Жакшы. Анан азыр эми баягы канчанчы жылкымын дедиң? 98. 98. Уже үйлөнөр деле малың болуп калган экен. Үйдүн кичүүсү экенсиң дегендей. Анан мындай кандай жүрөктөр? Уже үйлөнгөнгө чакырып атабы же бир аз кое тур деп атабы? Эмне болуп атат ал жагынан да? Азыр агам бар, 94-жылкы, ошол агам үйлөнсө, андан кийин ойлонуп баштайм, азыр үйлөнөм. Азыр чыгармачылык менен баягы бир аз иштеп, карьера бир аз курулайын деген ойдо жүрөм. Андан кийин буюрса. Жакшы. Көлдө эле болот экенсиң да демек, Мен көбүнчө көлдө эле болом. Шаарда да болом көбүнчө, ар кайсы жерде. Ар кандай, Тойго канча сомго чыгасың? Тойлорго эми ар кандай, азыр конкретно ставка коюлат, ким канча көңүлүнөн чыкканын берет. Эми буюрса, ырларымды запись кылып чыгарып баштасам, клип тарткандан кийин конкретно ставка коюп, атак тойго деле постоянно иштебейм, атайын той болчу. Тааныштар аркылуу келип бердесем болот. Бийиктен түшкөн мөлтөр суу бейметтей күнгө жалтырап, сездирип салкын элебиң аскага тийип жанчылап. Манаттай күйүп кыр жактан жел өпсө тоонун гүлүнөн, капчыга өңдү күбүлдөп алыстайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жан курбум жарымаң окшоп өзүмдөн учуп караның өрүк туйдул безилди. Көзбөй коюп таптакыр кетүүгө мага туш кылбай, өкүрөп сана көңүлдөр камоодо калган туткундай. Жарыгып
болгон мезгилдин жарымы күндө жарымай тагдырдан күтсөм эликтеп таптырбай кеттиң жаным ай кыйчалыш жолдун айынан калсам да мезгил өткөрүп өзүңө бирөө көз салсаң өртөнүп кетем өртөнүп кош болсун. Жакшы. Анан аткарган чыгармаларың көбүнчө сураныштар боюнча өзүң дагы карап көрсөк көбүнчө мындай оор басырыктуу, өзүң айткандай муңдуу чыгармалар экен. Мындай шаңдуу чыгармаларды сурангандар болобу? Шаңдуу чыгармаларды тойдон көп эле сурашат. Шаңдуу чыгармалардан эми баягы шаңдуу чыгармалар көбүнчө караганда элдин баары эле ырдайт да. Комуз четкени, аккордеон четкени баары эле баягы эле дежурный ырлар. Берки ырлар болсо умтулуп бул кайсы эле кимдики эле деп билишпейт да көп кишилер анан турган нерсени эле кайра эле элге тартыла бергендей болуп кетти да. Артта калып калган немелерди астыга чыгарып Унутулуп бараткан, унутулуп бараткан ырларды ошолорду унутпай алдыга чыгарган ошол да менин максатым. Жакшы. Демек, ошол биздин студиябыздын максаты ошол залкар инсандардын басып өткөн жолун улантуу экен да. Сиздин дагы бирден бир максатыңыз. Эми кыскача бир суроолорубуз бар, Арслан. Ошолорго блиц суроолор деп коет. Ооба, жок, же кыска бир варианты менен жооп бере бересиң, Бир жылда канча күн бар? 365. Мектептен сизге жаккан сабак? Кыргыз тили, кыргыз адабият, музыка, кол эмгек. Физкультура деп. Кыялыңыздагы унаа? Кыялымдагы унаа. Машинаны кыялданбап. Кыялданып кой, машина керек да. Даратканада телефон кармайсыңбы? Жок. Вообще? Жок. Байлык же бийлик? Байлык же бийлик. Тандаш кыйын. Өкө тең эмес деп деле койсоң болот. Жок деп койсо да болот. Жок деп койсоң эле болот. Көп калп айтасыңбы? Жок. Анда-санда эле. Анда-санда болот. Жуунбай канча күн жүрө аласың? Жуунбай 1 жума жүрө алсам керек. Канча күн жүрүп көрдүңөр негизи? Негизи билбейм, айылда окуп мектепте жүргөндө көп эле жүрсөм. Көп эле болду дегенде, Көп уктайсыңбы? Ооба. Канча көп болгондо? Негизи уктабай жүрсөм жүрө берем. Суткалап, 2-3 суткага чейин. Аябай көңүл коюп уктайм деп туруп уктасам эч нерсени карабай уктай берем. Так, кандай кыздар жагат деп кыздар көп сураса керек, Эң башкысы имандуу болсо, өз ордун билген, өзүн өзү татыктуу кыз болсо. Болду, калган эчтекесине карабайсың. Вес, Чыныкөйлүү болсо. келбет, вес. Эми вес өзүнө жараша болсо керек, эми келбети өзүбүз деле анчалык керек. Бизге жараша болсо болду. Өзүңө жараша берет деп атпайбы. Акыркы жолу качан ыйлап эле дейт? Акыркы жолу мектепте окуганда ыйлагам. Окуп бүтүп атам деппи? Окуп бүтүп атам деп. Чиркен ай. Айылда 5 эркек бала көмүс. Кыз да жок, 5 эркек бала. Бөлүн губернатору биздин айылга барган. Ошондо аябай айыл полный чогулуп барып, айылдагылардын баары ыйлап, мугалим, директордун баары ыйлап. Жакшы, биринчи жолу болуп атам ушундай эркектердин ыйлаган. Кыргызстан сен үчүн? Кыргызстан мен үчүн эч нерсеге алмашкыс. Бир чоң бир үй бүлө. Жакшы. Эмне дейсиз, ошо Кыргызстаныбызда сендей таланттар көп болсун. Кайыктан гана пайдаңа Карлыгач мүчө чырагым кадырлап учурашканга канагат кылып турамын табыңа келген экенсиң талпынып чарбагым Эсиме салдың эркетай эзил кожашты кубагым уккансып калдым үнүңдөн агарагым казактын мөлтүрдей булагым Жылажың канасын дуңда догушум Жылуулугун билгизген жакшылап уккан адамдын жанына кубат киргизген токтоп
калган жүрөктү токтоосуз кайра жүргүзгөн. Тоо гүлүндөй ачылган менин тот эле кушум, эй сен кимсиң? Өзүңдөй гана өңдүң дагы келинин көрмөк турсун укпаган жомокчунун кебинин периште болуп келбеген перилердин ажеринен акарып калдым адашып айта турган кебимен жалтана түштү карылыга жарыгым жалынту жаштык эйдеминен. Азаматсың, ушундай чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым өнөрдүн үстүндө жүрө бер. Атайын дагы бир жолу биздин студиябызга убактын бөлүп келип бергениңе ыраазычылык билдиребиз. Ата-энеңе, үйдөгүлөргө, жердештерге саламыбызды айта бар. Биз дагы сизди жөн койбой, куру кетирбей, атайын кичинекей билекчебиз бар, кичинекей китепчебиз бар сиз үчүн. Бул адам бир гана материалдык жактан эмес, руханий жактан да кызыктаныш керек экен дейт. Анын бирден бир булагы бул китеп, ошол эле маданият. Андыктан китепти окуп, ичинен дагы жакшы бир маалыматтарды аласыз деген ишеничтебиз. Достор, сиздер Келчи Ичели программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин коногубуз Арслан Султанов болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Жана албетте биздин башкы дөмөрчүбүз Кут курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө. Gel, çay içelim.